Ассаламу алейкум, урматтуу достор, туугандар жана тубагандар, Жалал Абад шаарынын тургундары жана меймандары. Азыр мен мол строй маркетке иштер менен келдим эле. Биротоло могу жаңы ачылып жаткан муниципалдык базар курулушуга эмне болуп атыптыр, эмне жаңылык деп өзү биринчи жолу кирип атам. Мына азыр уже финишный прямойго чыгыптыр. Мына уже торговый мындай сандыктарды алып келип атыптыр. Ошол соодагерлерге. Мына илгери апам иштечү эле бул заводдо. Илгери СССР маалда. Кийин бул завод жабылып калды эле. Бул тамеки завод эле. Азыркы күндө мына бар жокту краскалап, оңдоп, мына ичинде чоң павильон, крытый павильон болот экен да. Мына уже дарвазаларда роль ставнилер. Эми жанагылар айтышы боюнча бул 400 машинага стоянка болот. Мына арт жакта 200, этиги жакта 200 дейт. Мэриядагылар иштегендерчи. Азыр мына бүтүп атыптыр. Мына эми көчөдө суукта, жамгырда, карда тургуча мындай жабык ысык. Эми ысык болбосо дагы шамал эмес, үстүндөн суу акпайт. Жанагы турса жакшы эмеспи? Ал жерде көчөдө чүпүрүктөрдөн башыга суу агып. Мына буйруса ушу майда ачабыз деп атат. Мен сураш келдим. Az sırtqa çıkıp göröylükçü. Özü negizi bazarları şunday kriti bolsa, mına hazır salkın içi, жазда salkın. Keyin arendаны эсебинен вентиляция, отопление койсо дагы, азыр строй паркты көрүп атпайбызбы? Теги келечек компаниянын строй парк ысык, жазында ысык. Кышында ысык, жазында салкын. Нар жакта офисный, тем более строй маркет жагында. Ошондо бул жерде канча жайга болуп атат? Примерно. Канча жай болот ошондо? Миңдей место болот, да? Миңдей соодагер. 400 машинага парковка болот деп атат, да? Плюс Тумановду эски машина базардагы парковка дейт, да? Сүйлөшүлүп атат дейт. Зор болот да, бул центрдеги базардай бардак болбойт. Ооба. Сонун. Жазда ысык, салкын экен. Сырт жактарды көрөйлү эми. Мына ремонт иштери жүрүп жатат. Али көп жылдан бери, 20-30 жылдан бери каралбай калган эле да бул зданиячы. Суу аккан жерлерди оңдоп, мына нар жак карагыла, кандай аккуратный, бул жакта карагыла. Эми ошо майга чейин оңдоп бүтсө, дарвазалар коюлуптур, рольставнилер. Азыр могул жака автоматикалык эшиктер коюлуптур. Азыр чыгып көрөйлү. Нар жак теги строй маркет, могул жагы. Строй маркет. Бул жактагы 1-200 машинага стоянка болот дейт. Мына үстүнү металла профиль менен жабыптыр. Чырдак кылып, суу өтпөй турган кылып. Бул жакты дагы мындай грунтовка кылып, айнектерди коюп, мындай ремонт кылып атыптыр. Эми көп базарда отургандар айтат, о базарга барбайбыз, эл ол жак барбайт, тиги бул, мэр өзүнүн кызыкчылыгын ойлоп атат,
тиги бул деп. Бирок мен оюмда алар өздөрүнүн мурдуда мындай алыс көрбөй атат да, бүгүнкү күндү эле бүгүнкү күн менен эле жашап атат да. А келечекти ойлош керек да. Базарлар центрден жылып, мындай четирактарга чыгып, мындай инфраструктурасы бар, стоянкалары бар. Жанагы эми нар жакта эски машина базар келечек компанияны. Ол жактагы бир 1000 машинага стоянка болот. Жакшы эмеспи? Келип, мындай жабык жерден соода кылып кетсең. Ошону ойлонойлу, эртеңки күндү, бүгүнкү күндү эле эмес. Мен ойлобойм, прям мэр өзүнүн эле кызыкчылыгын ойлойт деп. Шаарды дагы ойлоп, эртең атым калсын деп кылып атат да буну. Мына бул жерде кирсең, строймаркет, бул жакта ремонт, курулуштарга ар нерсе жабдыктарды алсаң болот. Бул жактан буйруса продукта, кийим алабыз. Тем более мен могул Сумуда жашайм. Мага 10 минут пешком келиш. Ыңгайлуу. Ушул жерде дагы канча 1000 адам жашайт. Бардыгы эле шаарды центриге тыгыла бербей, ушундай шаардын ар жерден базарларды ачып, базар эмес мындай эми. Базар эле эмес, конечно, но ачса базарды, центрге эле ачпай, мындай соода комплекстерин ачып койсо, ошол эл шаарды борборго бара берип, тыгылып, жүдөбөй ушундай жерлерден соода кылып кете беребиз.